мен seni тудум, мен seni төрөдүм, мен seni кийиндирдим, мен seni ичирдим, жедирдим деп айтуу албетте милдет болуп эсептелет. Балага тарбияны бергениңиз бул негизги маселе. Калган милдеттер негизги маселе урматтуу мекендеши милдет кылбаш керек. Милдеттин ташы өтө катуу оор болот. Аны көтөрө албай каласыз. Ата-эне негизи эле балага не бере алат? Эң негизги маселе тарбия бере алат. Жедирүү, ичирүү, кийиндирүү, төрөп коюу малдын дагы, койдун дагы, жада калса иттин дагы колунан келет. Бирок адам эмнеси менен айырмаланат десеңиз, берген тарбиясы менен. Эгерде бир ата-эне төрөп эле койгон болсо, төрөгөн болуп эсептелет. Аны тарбия кылган эмес. Кийиндирген болсо, жедирген болсо, ичирген болсо, ал килограммына, весине, боюна эле иштедиңиз сиз. Аны тарбиясын эмес. Бүгүн көпчүлүк ата-энелер не жедирсе, кийиндирсе болду, ушул тарбия деп элестетип эсептеп алды да. Негизги кыйыны тарбия берүү. Курсагын тойдуруу эмес. Милдет кылба. Милдеттин ташы оор болот.